достор, биз менен англис тилин үйрөнүп жатканыңыздарга абдан кубанычтабыз. Бүгүн сиздер менен англис тилиндеги зат атооштор менен таанышмакчыбыз. Зат атооч заттын атын билдирип, ким эмне, кимдер эмнелер деген суроого жооп берген сөз түркүмү. Мисалы, who, ким, асан, what, эмне, алма. What is this? Бул эмне? This is бул. This is an apple. Бул алма. This is a hat. Бул баш кийим. Достор, an, the булар артиклдар. Артиклдар зат атооштун алдында колдонулат. An, белгисиз артикл жекелик санда зат атооштун алдында колдонулат. Мисалы, a cat, мышык, бир мышык. An egg, жумуртка, бир жумуртка. A car, уна, бир уна. Эгерде зат атооч үндүү тамгадан башталса, артикл an колдонулат. Мисалы, an egg, an orange, an apple. Ал эми зат атооч үнсүз тамгадан башталса, артикл колдонулат. Мисалы, a cat, a bird, a house. Артиклдар боюнча кийинки сабактарыбыздан кененирээк кеп кылабыз. Look at this picture. Бул сүрөттү караңыз. This is an egg. This is an egg. Бул жумуртка. This is a cat. This is a cat. Бул мышык. This is a car. This is a car. Бул уна. This is a house. This is a house. Бул үй. This is a tree. This is a tree. Бул дарак. Булардын бардыгы зат атоош сөздөр. Зат атооштор жекелик санда жана көптүк санда болот. Англис тилинде көптүк санда зат атоочко s жана es мүчөсү уланат. Мисалы, hat, баш кийим, hats, баш кийимдер. Car, уна, cars, унаалар. Bird, куш, birds, куштар. Эгерде сөздүн акыркы тамгасы ch, s, sh, ö, x, z менен аяктай турган болсо, анда зат атоочко es мүчөсү уланат. Мисалы, box, кутуча, коробка, boxes, кутучалар. Tomato, помидор, tomatoes, помидорлор. Bus, автобус, buses, автобустар. Эгерде сөз f менен аяктаса, анда f түшүп калат да, жумшартып f'тин ордуна v жана es уланат. Мисалы, wolf, карышкыр, wolves, карышкырлар. Knife, бычак, knives, бычактар. Эгер сөз y менен бүтсө, y түшүп калат да, y'дын ордуна I жана es уланат. Мисалы, cherry, гилас, cherries, гиластар. Бул эрежелерге баш ийбеген туура эмес зат атооштор да бар, аларды биз жаттаганга гана туура келет. Man, эркек киши, men, эркек кишилер. Woman, аял, women, аялдар. Child, бала, children, балдар. Person, адам, people, эл. Tooth, тиш, teeth, тиштер. Foot, бут, feet, буттар. Mouse, чычкан, mice, чычкандар. Fish, балык, fish, балыктар. Достор, келиңиздер эми өзүбүздү сынап көрөлү. Сүрөттөргө көңүл бурабыз. What is it? Ал эмне? Ал алма. It is an apple. Ал алма.
What are they? Alar emneler? Alar almalar. Alma, apple, almalar, apples, azamatsızlar. Көптүк түрдө зат атоочко s мүчөсүн улайбыз. Who are they? Алар кимдер? Алар балдар. Бала, балдар туура эмес этиш. Бала child, балдар children. They are children. Алар балдар. What are they? Алар эмнелер? Алар унаалар. Уна. Car, унаалар, азаматсыздар. Cars. They are cars. What are they? Алар эмнелер? Алар карышкырлар. Карышкыр. Wolf, карышкырлар. Wolves. What are they? Алар эмнелер? Алар коробкалар, кутучалар. Коробка box, коробкалар boxes. They are boxes. What are they? Алар эмнелер? Алар чычкандар. Чычкан. Mouse, чычкандар. Mice. They are mice. What are they? They are азаматсыздар. Cats. They are cats. Алар мышыктар. What are they? Алар эмнелер? They are birds. Бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Сиздерге тапшырма даярдап койгонбуз. Төмөндөгү шилтеме аркылуу кирип, тапшырманы онлайн аткарып жөнөтүңүз. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.